Ассалаумалейкум, урматтуу Каракечи каналынын подписчиктери, урматтуу достор. Бүгүн машина базарга келсек, жамгыр жаап, тайфун болуп атат Кореяда. Бир аз ыңгайсыз погода, ошентсе деле атай келинге жараша 5-6 машина тарта кетели. Могу сиздер суранган Porter 1 жылы 2001 экен. Бул полный жасалган машина экен, краска болуп, жакшы жазаптыр, бар жагы тегиз, эч кандай бир кузовтарында чирик жерлери жок. Бардыгы жакшы. Балондору дагы более-менее. Сидениясында бир аз жыртыгы бар экен. 207 000 километр жүрүптүр. Мотор жактары. Бул алды жагынан көрүнүшү, бул Porter'дин жылы 2001, баасы $2400. Porter 1 ушундай кымбат болот атат. Мурунку баа жок, азыр эми бир аз кымбаттап калыптыр. Азыр убакыт аз калганга машиналар талаш тартыш болуп атат. Бул Porter'дин растаможкасы $1300, жол киреси $1500 болот. Туугандар, ушундай болгон көксөттөгү Porter 1 2001 жылы. Анын жанында эле Porter 2, бул да көксөттө 133. Көрүп турасыздар. Алдыңкы балондорун титановый коюп коюптур. Кузовтарында анча-мынча чийилген жерлери бар экен. Аркасынан көрүнүшү, кузовтары бар таза, эч кандай чирик жерлери жок. Мындай яшиги да бар экен. Жылы 2012, электропакет, кожа, сиденьялар жыртык эмес. Бардыгы жакшы. Ичинен көрүп турасыздар. Километри 110 000 километр жүрүптүр. 110 000. Турусын айтканда, канча жүргөнүн точно айтыш кыйын мунун. 110 000 деп турат. 2012, мунун баасы $4200, $1300 растаможкасы, $1500 жол киреси болот. Ушундай достор, жамгыр жаап, базарда адам жок. Ушундай. Досторду айтып кетчү нерсе, Тажикстанга, Өзбекстан, Казакстан жана Россия мамлекеттерине машина жөнөтпөйбүз. Казак туугандар, өзбек туугандар, тажик туугандар мага звонок кылып атышат, чалып атышат, сурап атышат, ошого мен айтып өтөйүн. Ал жактарга жөнөтпөйбүз, только Кыргызстанга, Бишкекке жөнөтөбүз. Ошондуктан баягы сразу айтып өтөйүн. Мына алдыңызда көрүп турган Hyundai Santa Fe шамал катуу болуп атат. Колдон түшүп кетейин деп атат. Мына көрүп атасыздар, өтө катуу шамал, жаан жаап, тайфун болуп атат. Чоо карабастан атай келинге жараша сиздерге машина тартып кетели. Алдыңыздар көрүп турган Hyundai Santa Fe. Комментарийден сурандыңыздар эле. Кожаный салон, полный электропакет, электрозеркало, складывание зеркала, мультируль. Пробеги 134 327 000 жүргөн экен. Электропакет. Не деп коет эле? Подогрев сиденья. Автомат коробка, подстаканник, подлокотник. Монитору бар экен бул жагында. Телевизору, кожалары бардыгы жакшы. Болгону мына водительский сиденьясы мындай бир аз өңдөрү өсүп калыптыр. Калган жактары жакшы. Жылы 2008. Арка жагын өтсөк, арка жагынан дагы арканкы сиденьяларын бары жакшы. Кожалары, ашыкалары да бары жайында. Болгону мындай жерлери бар экен анча-мынча. Мына окшогон жерлерин эске албаганда бардыгы жакшы. Балондору 235 60 R18 дейт. Santa Fe ак светте. Ачыл, аркасын ачыл алып келген десем ачылат. Бул жактагы домкрат салон нелери, сиденье турат, аркасы 7 орунду болот. Өзүңүздөр байкагандай. Бул жагынан көрүнүшү, повторительдери бар экен задниктеринде. Бул жагдагы баары жакшы, панелдеринде эч кандай тешик жерлери жок. Бул двухсторонный скотч экен, бул чыгат. Обшивкалары да чийилген эмес, баары жакшы таза. Болгону эс айтат, ал жеринде гана бир аз биотинасы бар дейт, калган жактары баардыгы таза. Бул машинанын баасы $4,500, жылы 2008, 2 объем дизель. Айта кетчү нерсе, мунун растаможкасы $800, жол киреси $2000 болот. Кимдер бир айтып атат, жол киреси $1000 болот.
Анан растаможкасы монча болот деп ким кандай билбейм, мен өзүм билгенимди айтып атам. Эми силердин өзүңөр таанышыңар болсо кааласаңар бекер растаможка кылдырып алгыла. Растаможка $800, жол киреси $2000 болот экен. Бул менин оюман чыгарып айтып аткан жерим жок. Контейнердин баасы, контейнерге биз ошол акча төлөп жүктөп атабыз. Ошону мен айтып атам. Силердин жазган комментарияларыңыздарды окуп атам. Бүгүн кимдир бирөөнүн суроолору боюнча машина суранган машиналарын тарта албай калсам, алдын ала кечирим сурайм. Себеби дегенде жаман шамал болуп, тайфун болуп атат, жаан жаат. Ошого тез машинанын ээлери барларды, бааларын билгендерди тартып өтөйүн. Алдыңыздарда көрүп турган Hyundai Vera Cruz внедорожник сурандыңыздар эле, 4WD. 3 объем 4WD дизель, жылы 2008. Бул машинанын сразу эле баасын айта кетейин силерге. Бул Кореядагы баасы $5500, $2000 жол киреси, $1800 растаможкасы болот. Бул мындай внедорожник. Азыр силерге бир сыйра айланып арка жагында тартып көргөзөйүн. Мындай болгон Vera Cruz 4WD, 3 объем дизель, 2 выхлопной глушитель турат экен. Бесключевой доступ, бул жакта кнопка. Полный электропакет, электрозеркало, складывание зеркала экен. Сиденья электрический, жылы 2008. Коробка автомат, монитор бар экен. Подогрев сиденья бул жагында, подстаканник, подлокотник. Бул жактарда эч кандай панелдерди, жыртык жерлери же башка тешиктери жок, бардыгы жакшы. Азыр километрин көрөбүз. Мына өзүңүздөр көргөндөй километр 141.824 жүргөн экен. Дизель 3 объем, мультируль. Кнопкаларын бир аз жазуулары өчүп калыптыр. Калган жактары баары жакшыдай. Бул арка жагында сиденьялары, арка жагында. Бул 3 ряд сиденья болот. Мында арка жагы көтөрүлүп, onun астында сиденья бар. Бул 3-чү ряд сиденьянын пакети дагы чечиле экен. Ушундай болгон Vera Cruz. Мына бул жагынан көрүнүшү. Задний үттеринде мына повторительдер бар экен. Дөңгөлөктөрүн айта кетсек, 255-ке 15 R18'де. Алдыдагы Santa Fe'нин баллонундай эле баллондор бар. Мына болгон корейский. Урматтуу достор, менден көптөн бери Avanta 5 сурандыңыздар эле. Мына серебристый цветта, күмүш түстөгү Avanta 5 автоунаасын сиздерге көрсөтөйүн. Алдында мындай чийилген жерлери бар экен. Жакшы көрүнбөй атса керек. Жаңы эле жамгыр жаап басылды. Мындай жеринде бир аз мындай жасала турган жерлери бар экен. Ошолорду эске алганда мунун жылы 2011, 1.6 объем, баасы $3800 экен. Эми астын ичин көрсөтөйүн сиздерге. Салонун баарыңыздарга кызык болсо керек. Эмне комплектациясы бар экен. Иштерин карасаңыздар, полный электропакет, электрозеркало, складывание зеркала. Сиденьясында бир аз мындай болгон кичине краскалары көчүп калыптыр. Мультируль, старт кнопка, монитор дисковый, автомат коробка. Бул жактарына подстаканник, бесключевой доступ, подлокотник. Бул жагында эч кандай тешик жерлери жок. Ушундай болгон Avanta арка жагынан көрсөтөйүн. Мына достор, арка жагынан көрүнүшү Avanta M16 GDI. Дискалары титановый, калган жактарында эч кандай сильный повреждение болгон эмес. Ушундай болгон Avanta 5 автоунаасы. Мунун баасы $3800 жол киреси, $2000 растаможкасы. Мунун жылына объемуна карата где-то бир $800 болот болуш керек примерно. Анан $900 болуп калса жалган айтты деп жүрбөңүздөр. Азыр муну карап эсептеш керек. Дагы убакыт жок, шамал уруп атат көбүнчө. Matiz 3'tün начар состояниясында болсо жакшы болот деген деп сурандыңыздар эле. Мынаны мына $800 деп атат азыр. Мына ал жерде мына чирип калган крылолорунда. Мен көргөн жактарын айтып өтөйүн. Бул күнгө күйүп калыптыр, краскалары мына шпаглевка жеген экен, көчүп түштүр. Чирип калган булардын бардыгы, ал жактары урулган. Ушундай болгон Matiz 3. Эми салондорун азыр тартайын. Эки алдыңкы электропакет, булары ручной экен.
коробка автомат, тряпочный велюр салон. Ичи аябай кир экен, алды палас экен. Шунда болгон. Мациз 3. Көпчүлүк айтат да, Мациз 3төр $600, $800 эле экен го деп. Шундай машиналарды берет, шундай чирик. Аны апарып жасаш керек буга $300, $500. Чапташ керек, чиригин барын жамаш керек. Полный краска алыш керек. Краскасы күнгө күйүп калыптыр. Мына $800. Мына урматтуу достор, сиздерге кайрадан эле K5 автоунаасын көрсөтүштү улантайын. Мындай жерлерин эске албаганда ак светте K5 жылы 2011. Мына жери сырылып калыптыр. Балондору 225 40 19 экен. Повторительдери бар. Панорамный крыша, максимальный комплектация. Полный электропакет, электрозеркало мына. Мультируль. Старт кнопка, монитор, DVD, Bluetooth, подогрев сиденья, вентиляция сиденья бул жакта өзүңүздөр байкагансыздар. Вентиляция сиденья, подстаканник, мына жагылат подлокотник. Машина бул такси болгон эмес, такси болгондордун мында жерлеринде тешиктери болот да. Бул мындай жирный комплектациясы менен такси болбойт да булар. Мына иштерин бир сыйра көрдүңүздөр. 2010-11 экен жылы. Мен 2011 деппин, көрсө 10-11 экен. Абы аркасынан көрүнүшү машиналар аябай жакын токтотулган. Дискалары дагы кооз 19. Бесключевой доступ, өзүңүздөр көрдүңүздөр, старт кнопка менен жүрөт. Бул алды жагынан көрүнүшү. Алды жагынан көрүнүшү мындай болгон. K5 автоунаасы, бул максимальный комплектация. Мунун бул Кореядагы баасы $5000. $5000. Бул биздин бир тууганыбызга, бир подписчигибизге сатылды бул машина. Кээ бир кишилер айтат да, комментарийдан сатылган машинанын баасын айтып койбойсуң дейт да. Өткөндө бир баасын айтып койсом, бирөө капа болду. Эмне баасын айтасыз депчи. Азыр мен мындан сурадым, айта берейин десем, айта бериң деди. Баасы $5000. 2010-11, экобъем газ, максимальный комплектация. Машина эч кандай серьезный ДТП болгон эмес, эч жери урулган эмес, бардыгы таза экен, айланып көрдүк. Мына окшогон чийилген жерлери бар. Мына окшогон жерлери бар, булар эчтеке эмес. Ушундай достор, кимде ким ушундай K5 алгысы келсе, мен номерди описанияга калтырып коем. Менин Instagram баракчама дагы катталыңыздар описанияда. Ошол жактан да машинанын сизге жаккан машиналардын сүрөттөрүн көрө аласыздар. Айтуу кетчү нерсе, бунун жол киреси деле $2000, растаможкасы $1000 болот. Бунун жылы 2010да $1000, 11 болсо 1200, 12 болсо $1400 болот. Мына урматтуу достор, сиздер ES 350 сурандыңыздар эле. Lexus ES 350. Бул гибрид эмес, бул бензин. Бесключевой доступ, бардык эштер. Свети кара. ES 350. Жылы 2008, 3,5 объем, 215/55-17 экен балондору, кара светте, полный электропакет, под дерево, электрический сиденья. Сиденьясы мындай, өзүңүздөр байкагандай бир аз жешилип калыптыр. Калган жактары баары жакшынан экен, алдыңкысы да бир аз начарыраак экен, калган жактары жакшы. Lexus монитору бар экен, под дерево, старт-стоп кнопка. Панелдеринде эч кандай повреждениялар жок. Память сиденья, мультируль. Бул жагында дагы память сиденья. Эген электрозеркало экен. Бул багаж. Панорамный крыша. Панорамный крыша. Арка жагында камерасы бар экен. Кузуунда эч кандай ДТП болгон эмес экен, эч мындай билинбейт. Сильный удар болгону, ДТП болгону. Бир катар карап чыкканда баары тегиз, бардыгы жакшы. Анча-мынча мына окшогон жерлери бар экен, чийилген кузовда. Лобовойунда трещинасы бар экен. Лобовойунда трещинасы бар экен. Бул Lexus'тун баасы, Кореядагы баасы $6000, $2000, жол киреси $2100, растаможкасы болот достор. Мына достор, өзүңөр көргөндөй трал менен машина базарга машиналар келип атат. Антип түшүрүп машиналарды алып келип атышат. Базарга машиналар кирип атат. Жан жаап. Бул жанагы алдыдагы тарткан Vera Cruz, муну айдап тест-драйв кылып көрүп атат. Ала турган клиент. Ушундай достор, мен андыктан бул видеону жыйынтыктайын дагы, мен башка
чыгарылышты баштайын. Биздин каналда биринчи жолу болсоңуздар, башка видеолорду да көрүп, класс басып, өз оюңуздарды комментарийга калтырыңыздар. Көпчүлүгүңүздөр комментарийга жакшы ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Баарыңыздарга рахмат, Алла разы болсун. Адам өзүнүн деңгээлине жараша комментарий жазат. Анча-мынча комментарий жазгандарга биз капа деле болбойбуз. Итире өрөт, кербен жүрө өрөт. Ишибизди жамыр жазат. Болсо да булан көрмөкчүбүз. Андыктан достор, биздин кийинки видеолорду көрүшкөнчө, кийинки видеолордон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.